Өзгөчө кичинекейлерибиз сүйүп жеген вареники тамагын жасадым. Бул тамакты мурун мен бат-баттан жасап турчумун да, анан кийинки күндөрү жасабай калыптырмын. Анан атайын сиздер үчүн рецепт тартканга жетиштим. Мени колдоп, коштоп туруңуздар. Чоңураак 3 картошканы сууга бышырып алдым. Кичинекей жожом болсо окат кылам деп эле талаша берет да. Ал кичинекей кызым болсо 2 пияз арчып берди. Ал пиязды болсо кызарганча кууруп алабыз, кадимкидей эле майга. Ошондо картошка, пияз жана татымына жараша туздан салып, жакшылап тегиз аралаштырып четке ала турабыз. Унду элеп алабыз дагы, 1 жумурка коштум жана муздак сууга эле туздан салып, жакшыраак мына өтө жумшак эмес, өтө катуураак эмес кылып камыр жууруп алабыз. Камыр колду себеттемекчи, улам жайганча бат-баттан ийилеп турабыз, ошондо сиздин оюңуздагыдай болуп жайылат, камыр жүдөтпөй. Камырды мантыга жайгандай кылып эле жайып алабыз дагы, кружканын жардамы менен ушундай кылып кесип алдым. Фарштан салып түйүп алабыз. Түйгөндө дагы катуураак басып түйүңүздөр, кийин бышканда деген ажырап, чачырап кетпеш үчүн. Вареникилерди түйүп баштаганда эле суу коюп кое беребиз. Суубуз кайнап турушу керек. Ошондо түшүнүктүү эле болду окшойт. Ошондо манты казанга бышырабыз. Манты казанын табактарын жакшылап майлап алабыз, жабышпаш үчүн. Бир сыйра бир катар кылып вареникилерди тизип чыгабыз дагы, үстүн жакшылап майлап алып дагы экинчи катарын дагы тизип чыгабыз. Ошондо 2 катар болду да. Суу деген аябай жакшы кайнаш керек, шаарактап кайнаш керек. 40 мүнөт аралыгында бышырып алдым. Вареники бышкандан кийин кааласаңыз сары май менен, кааласаңыз сметана же каймак менен жесеңиз болот. Биз жөн гана пиязды куруп алганда алып койгон болчумун, ошол пиязды үстүнөн себелеп ошол менен жедик.